Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар. Амансыздарбы? Бирден видеого лайк басып, статуска ушул видеону бөлүшүп, контакттар менен дагы бөлүшүп коюңуздар. Анан ушул көргөзүлгөн номерге скриншотту жөн эле жөнөтүп коюңуздар. Буюрса, ушул көрүп аткан 5 адамды ичинен 5 адамды ушул канча миңдеген адамдардын ичинен 5 адамды Баткенде болосузбу, Ысык көлдө болосузбу, Америкада болосузбу, туугандарыңыз аркылуу ушул жерден беребиз. Кийинки роликте мен отчету чыгарамын. Жөн эле бекер берилет, жөн эле бекер берет. 2 холодильник, 3 стиральный машина. Жакшы иштеп аткан, булар бардыгы бушнай. Туугандар, билесиздер, түшүнүп атам. Буга чейин 1 жыл алдын бир инибизди тартып чыгарганбыз. Анын артынан дагы көп комментарияларды, чалуу, звонокторду WhatsApp'тан азыркыга чейин сүйлөшүп келем. Буйруса, аны дагы бир видео кылып түшүндүрүүгө аракет кылабыз инибиз менен жолугуп. Анда эмесе бизден алыстабай туруңуздар, шартын айттым. Комментарий, жакшы комментарий жазабыз, бир лайк басабыз, статус менен бөлүшөбүз, 1-2 контакттар менен бөлүшүп коебуз. Болду. Статус мына номерге жөнөтүп коесуздар. 15 жылдан бери ушул тармакта жүргөн Максат ага Атайын жардамга чакырып калды. Туугандар, обучение баштайлы. Ушул бытовой техника, аппаратура, ызычууларга темир тезекке обучение баштайын деп атыптыр да. Обучениянын болгон баасы 35 000. Окуу 30 күндөн турат. Ошол өздөрүңүздөрдүн графигиңиздерге карап, окуп, үйрөнүп кетсеңиздер болот. Эми сертификаттар берилет. Сертификаттагандан кийин ушул окшон мастерскаяларда иштесеңиздер болот. Мен мурдагы видеолордо эле айтып келгем, туурабы? Дудук болгон адам деле, мисалы, тил билбеген адам деле Америкага барасызбы, Африкага барасызбы, Таиландка барасызбы? Эгер ушул өнөрлөрдү билген болсоңуз, эч ким көчөдө калбайт, эч ким ачка калбайт. Бул өнөрдү үйрөнүп алыңыздар. Чындыгында жигит кишиге өнөр аздык кылат. Мен негизи кызыккан элем, мүмкүнчүлүк болбой окуй албай калдык. Буюрса эми окушка аракет кылабыз биз дагы иншалла. Мына Максат агабыз 15 жылдык стажы бар, жерде шурда рекламалары бар. Мына көптөгөн адамдарды стиральный машиналар оңдоп, алып сатуу иштери менен алектенет. Мынаке, ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Иштериңиз жакшы? Кудайга шүгүр, жакшы. Жакшы баштапсыз. Эми бул иш Сиз асмандагы айды алып берем дедиңиз, сүйлөшкөндө каканес реально айтып бердиңиз. Кенен маалымат бересем. эми мындай да, чындыгында көп жылдан бери иштейбиз. Мен ошо тажрыйбам бул тарапта бир 15 жылга жетип калды. Чындыгында тажрыйбам кенен, бүт жагынан бытовой техникалар эми азыр 21-кылымда даже айыл жергесинде стиральный машинка же болбосо даже ошол эле кондиционер жок, уже жашы оор болуп калбады болчу. Холодильник тем более. Ансагандай бул тарапта Кудай буйрса үйрөнүп алган только плюс да. Өзүң айткандай устачылык өнөр бул кайсы жерде болбосоң жумуш жок калбайсың. Өзүң ак эмгек менен тамагыңды табасың десем, баягы жакшы да. Негизи жөн отура албайсың. Жумуш жок отуруп калбайсың. Оор эмес, оор нерсе көтөрбөйсүң. Эч жериң кыйналбайт дегендей. Только мындай колдун учу менен иштеп эле адал эмгек менен акча табасың. Жугумдуу да болот. Азыр ошол Кудай буйрса жаңы курста баштап атабыз. Биздин Уста деп компаниябыздын аты Уста Плюс. Уста Плюс. Уста Плюс деп аталат. Ремонт эмеспи мынакка жазылган? Ремонт кире беришти. Ремонт биздин баягы апкабатыбыз, биздин жердештер жана ошондой эле бул тарапта ушул орустар бүт баары келет да бизге дайым биякта ремонт кылабыз. Өзүңүздөр көрүп аткандай эле ошо мастерскойдун биякта бир аз грип болуп атам, айып этпестер. Ремонт кылабыз ушул жерден эле жана ошондой эле келип алып кетишет машинкаларды, холодильниктерди бүт баарын кепилдиги менен беребиз, сатабыз. Бүгүн сатып. Ушный болсо да кепилдиги бар. Кепилдиги менен. Оңдосоңузчу, эгер үйүнө барып. Оңдогон, мисалы, допустим, биз жасаган жерибизге обязательно кепилдигин беребиз. Ошол именно жасаган жерибизге 3 ай кепилдигин беребиз, жасаган жумушубузга. Жана ошондой эле барып диагностика кылганыбыз бекер болот. Диагностиканы барабыз, бекер жасап беребиз, могу жер бузулуптур, мынча болот дейбиз. Ремонт кылдырган күнү ал бекер болот диагностикасы. Только ошо жасаган акысы жана ошо запчастьтин акчасын эле алат. Негизи мына видео чыккандан кийин сиз алып сатууга дагы, анан үйүнө барып оңдоого дагы менин оюмча жетишпейсиз. Биз аябай көп бир туугандар көрүп атат. Биздин канал аябай горячий, чындыгында буга чейин бирден лайкты басып, комментарий жазып, статус коюп, уже сиздин номериңизди жазып жөнөтүп койгон. Мүмкүн болсо ошолор бардыгын бир группа создавать этип киргизип коюп коюңуз. Сизге дагы клиенттик база болот, элдер бири-бири менен сүйлөшүп, мына нерсе чынбы жалганбы билип турушсун. Туура. Эми чындыгында силердин айтканыңар чындык. Мен азыр менен кошо иштеп аткан азыр 6 мастер балам бар. 6 бала ошо заказга чыгып, барып үйүнөн машинкаларды оңдоп, стиралкаларды, холодильникти оңдогон
мастерлер менен 6 бала бар. Анан буга чейин көп жылдан бери иштейбиз, бир жерде туруктуу иштейбиз ушул Бабушкинский метродо. Анан баягы шаардын любой жерине барабыз да. Көп жылдан бери иштегендиктен өзүбүздүн база клиенттерибиз бар. Анан сен айткандай эртеңки күнү реклама чыкканда жетишпей калышыбыз мүмкүн. Ооба. Баягы баягы аракет кылабыз да чындыгында. Жана ошондой эле окуу жагынан келгендер болсо ушунча жылдан бери топтогон 15 жылдан бери топтогон тажрыйбамды мен практика жүзүндө үйрөтөсүз. Мен эле эмес, дагы агайлар бар жана мен 15 жылда өзүм билген неме тажрыйбамды мен практиканы өзүм могу жерден көзүнөн көргөзүп, бүт түшүндүрүп, ар бир бурамасына чейин түшүндүрүп, кандай бекилет, кандай чечилет дегенден баштап бүт көргөзүп бергенге аракет кылам. Чыныгы 0дон баштап супер мастерге чейин жеткиргенге кепилдик берсем болот да. Мына плюс минусту билбеген балдар дагы келип үйрөнүп кетсе болобу, кызыгуу эле болсо. Бул негизи Прям 0дон келсе. Азыркы нерседечи любой эле тармакта адамда эң биринчи нерсе бул деген просто рвенияда өзүнүн желаниясы болсо эле, анан биз ар жактан түрткү кылып беребиз, бүт көргөзүп, мындай чайнап беребиз да, мындай айткандачы. Муну мындай кыласың деп башынан баштап базовый баягы электричествоны, вилканы кандай келет, эмнеге жооп берет деген мындай стендтерибизди көргөзүп, примерге турат да. Бияктан бүт немелерибиз бар, баягы методика деп койсо болот да, мындай айтканда методикаларыбыз бар. Жана ошондой эле баягы биздин бир плюсубуз баягы сразу эле мастерскойбуз тияк жак алыс жакта эмес, мына сразу эле бияктан көргөзүп, наглядно пример кылып бергенге. Жана ошондой эле инструменттер, биякта инструменттер менен иштеп атканда баягы колун жаттыктырып, көндүрүп, жана сиз айтып бердим, 30 күн обязательно окутабыз, баштан баштап 30 күндүн ичинде көп информация. Жана ошондой эле эгер бир аз жетишпей же түшүнбөй, эгер мастерге дагы бир аз керек болсо, убакыт, допустим, мага керек болсо, ошол жигиттер келип бияктан өзү катышып, жасап, эч ким баягы эртең күнү келбей эле кой деп айтпайт да, любой момент келип, пока мен болду, баягы уядан чыккан немеде учуп кеткенде даяр болгонго чейин эч ким жок дебейт. Негизи бул сфера чындыгында майлы сүттүү, акча таба турган сфера чындыгында. Бул агаздан бүткөндөн кийин деле ушул жерде иштесе болобу? Кандай эми сиз алдыңызда көз алдыңызда иштеп? Эми чындыгында сөздүн ачын айтканда баягы заказдар болуп калса, конечно, баягы мен өзүмдүн балдар менен баягы практикалык түрдө бияктан дагы плюс баягы эл менен иштешкенге да чыгып, эме жанында практика жүзүндө чыгып үйрөнсө болот. Ооба, бияктан чыгып да үйрөнөт, жанында жүрүпчү баягы эл менен сүйлөшкөндө немеси болот да, эми баягы заказ жасагандан кийин. Жана ошондой эле көп возможностьтар түшүндүрүп беребиз. Биякта эми Москвада өзүңөр билесиңер, аябай көп возможность көп, эл көп. 15 миллиондон ашык адам бар дегенде ар бирөөнүн үйүндө бул бар. Экиден бар да. Көптөгөн фирмалар мындай чыныгы усталарга зар да. Туура. Анан бул окутулган ушул сумманын чындыгында айтканда орустардын фирмасында иштегенде бир күн ашып кетсе 2 күндө актатып болот. Күндө негизи, негизи мына группаларда, наркы беркилерден рекламалар чыгарып күнүнө бир 10 000 тапса болобу бул сферада? Албетте болот. Бул аракет кылып да, эми сиз эми обещать этпейсиз эми да. Эми бул мындай да, биринчи эң негизгиси өзү мастерлик уровеньге жеткенде, колуна барды келип турганда, баягы болгон поломкасын бардыгын жасаганда, бул 10 000дик акчаны жөн эле мындай кыйналбай туруп эле мындай тердебей туруп дебейм, бир аз болсо үйлөрдүн ичинде жылуу жумшакта иштейсиң да, бир аз тер кетсе дагы бир күндө оңой эле тапса болот чындыгында. Анан баягы жаңы үйрөнчүк болуп эле бир аз коркуп аткан болсо, ошого биз атайын таптап үйрөтөбүз да, бияктанчы бүт бардыгын барган машинесин 100% оңдобосо да хотя бы 95% мындай жасагандай кылат. Оңдоп кеткендей. Аябай жакшы экен. Бул агабыздын ошол 5-6дай жамааты бар. Бул агабыз өзү эле окутуп, практика жүзүндө көргөзбөйт. Теориядан сабак берген агабыз дагы бар. Сиздер ал агабызды тааныйсыздар. Мынакей. Бул жерден практика жүзүндө келген бир туугандар ушул агаларыбыздан үйрөнөт туугандар. Мынакей. Бул жерде көптөгөн стиральный машиналар турат. Булар бузук абалда келип, ушул жерде оңдолуп, ушундай алып сатышат да эми бул агаларыбыз. Анан алып сатканга эгер стиральный машиналар бар буларда, по-любому анан заказ алып барып бере албайт экен да. Өзүңүздөр келип, тандап, анан алып кетет экенсиздер. Ошондой. Бул ушуну канчадан канчага чейин алса болот сизден? Ушул машинкалар эми негизи 6000ден башталат. 6000ден баштап анан жогору кете берет да. Баягы эми средний ценевой контингенти бир 12-13 миңге чейин көбүнчө ушундай кепилдиги менен жакшынакай машиналар болот да. Жакшы. Агай, кандайсыз? Кызсызбы?
Иштериңиз жакшыбы? Сиз бул жактасыз, Кудай кааласа. Ишти баштадыңыз. Жакшы, баштадык да. Алла разы болсун. Негизи бул Жунус агайды тартканда бул сферада көптөн бери изденип, орус компанияларда окуп, анан кийин Сенде бар улайм. анан кийин ошол Акунжан нинибиз менен иштешип калдыңыз эле. Эми ал жагын мейли ал жагын сүйлөшпөй эле коелук. Канчадан негизи ушундай жанагылар эмне турат. Агай, негизи ушундай обучениялар канчадан? Мындай ошолор жөнүндө сүйлөп, сиз нелер жөнүндө сабак бересиз, эл менен амандашып кенен сүйлөп берсеңиз. Өзү негизи могул бытовой техникаларды оңдоп үйрөнүү машыгуу деген кесипчилик өтө жакшы кесипчилик. Бул кесипчиликти үйрөнүү үчүн окуулардын баасы орустарда өтө кымбат болот. Кыргыздарга үйрөтүп башташты жакында башташты, арзан кылып атышат. Эмнени максатты көптөн бери тааныйм, максат экөөбүз иштешип да жүргөнбүз. Обмен опытами көп жолу эмне кылчу элек, жолугушчу элек, сүйлөшчү элек. Максат Уста плюс деген ушундай мастерская ачып, мени келбейсизби байке бирге иштешелик, сиздин тажрыйбаңыз бар жашоодон ушул тармактан дегенин ойлонуп көрөйүн деп, анан бирге иштешели макул деп чечтик. Стиральный машинкаларды, холодильниктерди, кондиционерлерди, базовый уровендеги электриканы, посудомоечный аппараттарды, машинкаларды үйрөтөбүз бул жерде. Кудай кааласа, окуунун мөөнөтү 30 күн посещаемых. Почему 30 күн посещаемых? Потому что бир күн келет, экинчи күнү келе албай калат, дагы 2 күн келет, дагы бир күн келе албай калат. Ошондо ошолор эсептегенде келген күндөрү 30 күн болуш керек. Это 30 күн деген это жоопкерчилик. Бул компаниянын өзүнүн мойнуна алган жоопкерчилиги 30 күн. Бирок 30 күн бүткөндөн кийин дагы мастерлер окуум, дагы үйрөнөйүн, дагы тажрыйба алайын десе келе берет. Келбегиле дебейт эч кимди. Канча убакыт керек болсо ошончо убакытка чейин келе беришет. Бул жерде окууга жана үйрөнүүгө толук шарттар бар. Монда обзор кылып көрсөтүп койсоң абдан жакшы болот эле. Толук шарттар бар. Бул жерде опытный эмнелер, мастерлер көп. Бардык шарттарды курууга жана үйрөтүүгө абдан аракет кылып үйрөтөбүз да? Үйрөтөбүз Кудай буйрса. Кыргыздарга өтө оңтойлуу мүмкүнчүлүк болуп калды. Siz qancha yildan beri ishlaysizz? Assalomu alaykum. Sizmi ishlaringiz? Yaxshi. Men 1 yil bo'layin deb qoldi ishlaganman. Shu ovozdan yurandingiz kerak. O'shalardan yuradi. Yaxshi bo'ladi. Professional bo'ldingmi? Bo'ladi. Qancha totasiz kunda? Endi sir bo'lsa? Kunda yaxshilar. O'zim-o'zimga jiradi-da. 5 dan jo'g'ari bo'ladi. 5 dan jo'g'ari. Bo'ldi. 5 dan jo'g'ari bo'lsa bo'ldi. Sunushlaysizmi? Harakat qilgan odamga topsa bo'ladi-da. Siz bu sferada tushunuvingіз бар эле буга чейин, ошо окуганга чейин? Кандай үйрөнүп кеттиңиз? Кызыгуу болду эле, кандай болду? Кызыгуу болду, аракет кылдым. Азыр мастерсиз. Кыргызстанда деле жумуш бар да буга негизи чын-чынында. Жакшы. Ачка калбайсың да, любой жерде иштеп кетсең болот. Ишиңиз келип. Мастерлерден сурайлык. Ассаламу алейкум. Жакшысыздар? Жумуш кызуу. Ооба, болот жакшы. Канча жылдык стаж бар? Бул сферада жанагы канча жылдык стаж бар, канча тапса болот бул сферада? Жашырып айтпесеңиз жакшы болот. Эми прям келип эле акча таап кетпесе дагы, эми бир 5-6 ай окуппу же жүрүппү силер менен да? Стажыбыз буйрса 5 жыл примерно. Сиздики? Уже буйрса 5 жыл боло баштады. Өзүм үйрөнгөнүмө примерно 1 жумадай эле убакыт кеткен. Негизи кызыгуум бар болчу ан. Буга чейин стройкада иштеп. 1 жумадай убакыт кеткен. Полный ачып-чачып машинкаларды бул жактан өзүм ушул жерден үйрөнгөм. Бул жакта өзүм. Түшүнүңүз бар белем мурда? Негизи ток дегенди түшүнбөй эле, стройка негизи болт бураганды билчү да, ошондой жумуш болгон. Анан жакшы буйруса. Аракет кылса үйрөнсө болобу? Конечно. 10 миңден табасыздар, а? Ооба. Анда жогору бар. Чыгарса болот, иштесе болот. Эми болбой калган учурлар деле болот. Кому как. Бул сферада мисалы орус сайтына койгон болсоңуздар барып жанагы орустун сатып аласыздар, аны оңдоп сатасыздар. Эми иш көп да, акчалуу иш, кыскасы акчалуу кесип, ишиңизге ийгилик тапсырып.
Сиз шеф, кандай Ассалам иштериңиз жакшы болот экен? Жакшы. Көптөн бери бул жакта Bu yakta иштейсизби? iştegенибизге 1 жыл болуп калды. Буюрса жакшы иштеп атабыз. Максат байкеден үйрөнүп, агайдан үйрөнүп. Көп нерсе үйрөндүк, буюрса иштеп атабыз мынакей. Ачка калбайсың бул жумуштан. Иштесең болот. Биз да мурун эчтеге билчүмүз. Вообще нөл элеңиз. Эчтеге билчүмүз. Полный түшүндүрүп чытай экен, а? Полный токту каяк коесуң. Түшүндүрүп берет. Максат байке өзү түшүндүрүп берген баарын тең. Bir ay дегенде үйрөнүп чыктым баарын тең. Азыр мастербиз буюрса. Мына ага азыр кармап туруп жана паят эте турган онуңуз бериңиз эле. Ушуну дагы түшүндүңүз, полный мыналар да? Бул оңой эле экенби же? Мага өтө кыйын. Баары бул аябай бир аз кыйыныраак негизи. Үйрөндүңүз кыска. Үйрөндүк да мунун баарын тең аябай. Түшүндүм. Максат байке баарын тең үйрөтөт, мунун баарын тең. Иштесе болот. Келгиле, окугула. Жакшы эле иштеп атасызбы өзүңүз? Жакшы иштеп атабыз. Мурдагы жумушуңузга салыштырмалуу көп эле акча таап атасызбы? Мурдагы жумушка караганда, Жакшырааксыздар айтпайчы. мурдагы жумушка караганда бир аз бар, жылыш бар. Кудайга шүгүр аз иштеп атабыз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Келсе өзүңүздөр үйрөтөсүздөр мындай. Жакшы кичпейли болуп, а? Мына негизи эле биринчи жүргөн кыйын болгон кийинки гана болот го. Ошондой туугандар. Агаларыбыз кичпейли ушул жерде үйрөтүшөт. Анан ремонттор боюнча кайрылсаңыздар болот экен. Жетишсе барышат экен ачыгычы. Клиент өздөрүнүкү деле көп экен, анан эртең окунуп баштаса вообще эле жетишпей калышы мүмкүн. Ошого анан комментарий жазып жана болбосун. Не кылдык анда агай? Жыйынтыктадыкпы? Жыйынтыктап койдук ооба. Жыйынтыктап койго шеф. Окутасыздар кыскасы, даярсыздар окутууга. Албетте кош келиңиздер. Бул кесипти аябай чоң уста болуп үйрөткөнгө силерге аракет кылабыз колдон келишинче. Биринчи келген 10 адамга 30 миңге деп айттыңыз. Өзүңүз менен айтып койгонго. Өзүм айттым да, ооба чындыгында эң биринчи азыр баягы акция кылып, жаңы ырдын бет ачары дегендей биринчи келген 10 окуучуга скидка кылып 30 миңден кылып беребиз. Окусун. Эмнелерди үйрөтөт элеңиз, ошону айтпай калдык. Ошондо 3 тармакта болот негизи основной. Биринчи стиральный машинка, холодильник, жана ошондой эле кондиционер, жана ошондой плюс бонус катары посудомоечный машинканын строениясы кандай иштейт, бул системасын үйрөтүп көргөзүп беребиз. Мен мындай айткандай, электричество жагын албетте эң биринчи баягы обзорный электриканы үйрөтмөйүнчө жумуш жүрбөйт. Анда сөзсүз үйрөтөбүз кандай эмне жооп берерин. В общем, бытовой техниканын бардыгын эле мындай айтканда үйрөтөбүз да. Теорияны эми агайдан билесиздер, бул агай полный бардыгын жаздырып, жаттатырып мээсине куят, мен билем агайды. Кудай буйрса, Кудай кааласа. Мен мекендештерге айтарым, айрыкча жаштарга өтө жакшы керектүү кесипчилик, бул кесипчиликти жакшы үйрөнүп, өтө жакшы тажрыйбалуу болгон болсо, каалаган жагына барып иштесе болот да, тилдин деле кереги жок өтө машыкка маселелерге. Бөлөк жумуштарга караганда жеңил жумуш, таза жумуш, акчасы да көп жумуш. Бул тармакта жакшы машыккан эмелерди, мастерлерди элдин баары сыйлайт. Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик. Туугандар, айтылгандай эле мына 5 ой сиздерди күтүп турат. Шарты статус коесуздар, лайк басасыздар, жакшы комментарий жазасыздар, скриншот кылып шефтин номерине жөнөтүп коесуздар. Ошол жактан обсуждать этесиздер, сүйлөшөсүздөр демекчи да, анан мен өзүм кийинки роликте чакырып, ошол жерде сыйлоо аз эми болуп, башка болуп окуп аткан мекендештерден кандай болуп атат, ошолор боюнча сөз кылабыз. Бир аз кирип болуп калып турган, бир аз жөтөлүп атат. Андыктан оорубаңыздар, жакшылык күнүрү жолго алып, каналы катталып кетсин, эсиңизден чыкпасын. Телеграм группам ссылкада турат. Нарак-берак мекендештер бири менен сүйлөшүп турат. Телеграм группага катталып коюңуздар. Ассалому алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфа Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.